Алла Таала ушундай зат экен, ар бирге ар адам ар кандай тагдыр жазган экен. Бул кандай десек, эмне болуп аткан болсо, эмне боло турган болсо, чын-чында бизде шариаттын же мусулманчылыктын, биздин исламда, динибизде микрофон экен. Динибизде бул мындай айтканда эмне болгон болсо, мына көчөңкү убакытта эмне болгон болсо, ал болду. Ошондой эле бүгүнкү күндө эмне болуп аткан болсо, бул биздин колубузда. Ал эми эртең болсо эмне болгонун эч ким билбейт. Ошол себептен өткөн ишке өкүнбөйбүз. Бүгүнкү күндүн жашоосун жакшынакай өткөрүүгө аракет кылышыбыз керек. Кудай Таалам ар бир адамга ырыскысын жазган. Ар кимдин ырыскысы ар кай жакка чачылган. Бирөөнүкү Москвага чачылышы мүмкүн. Бирөөнүкү Америкага чачылышы мүмкүн. Биз бир жап-жаш болуп турабыз азыр. Биз жаш ойлошубуз мүмкүн, мен ырыскым эртеңки күндө ушул үйдө болбой калат деп айта албайт экенбиз. Же болсо мен өмүр бою жакшылыкта жашайм. Мына менин 10 балам бар, 10 тең мени багат деп айта албайт экенбиз. Биздин тагдырыбыз бар. Же болсо Кудай Таала жазып койгон. Же болсо сиз менен бизди жакшы көргөн Кудай Таала, улуу кудуреттүү Алла Таала биздин ырыскыбызды ошентип жазып койгон. Керек болсо кайсы жерде өлө турганыбыз жазылган. Керек болсо биздин кандай болуп каяка бара турганыбыз жазылган. Ошол себебинен сиздер тагдырыңызга таарынбаңыздар. Улуу аалымдардын бирөөсү ушунду айтат: кимде ким эки нерсени билсе дейт, алар чыныгы бактылуу деген. Же болсо жашоонун маңызын түшүнүптүр деген экен. Биринчиси ушул дейт: кимде ким тагдырына там бергенди үйрөнсө, же болсо анын жашоосуна ушул мына кыргызча айтканда пешенесине эмне жазылган болсо, мына ушул жерде отурасыздар, бул менин пешенеме жазылган экен. Бул менин жакшылык, мындай айтканда жакшылыгым ушул жерде экен, жаманчылыгым да ушул жерде экен деп ушуга ыраазы боло турган болсо, анда ушул жерде адам ушул жерде отуруп эле, Кудайым буйрса, ушул жерде берилип аткан нерсени жеп ичип атып эле, Кудайым буйрса, ал адам жүрөгүнө тынччылык келет экен. Көп адамдар ойлошот, тынччылык десе, бул кандай? Мен бактылуумун десем, мисалы көп акчам болсо бактылуумун деп айтышы мүмкүн дейт экен. Кээ бирлер айтат экен, жок, менде көп балам болсо мен бактылуумун деп айтат экен. Бирөө айтат, жок, мен илимдүү боло турган болсо мен бактылуумун деп айтат экен. Бирөөсү, жок, мен жер жүзүн кыдыра турган болсо мен бактылуумун деп айтат экен. Бирок чын-чынына келгенде көп адамдарды көрүп атабыз. Байлыгы көп, бирок бактысыз. Балдары көп, бирок бактысыз. Билими көп, бирок бактысыз. Жер жүзүнүн баарын кыдырып келип койгон, бирок бактысыз. Кээ бирлер ойлойт экен, мен сүйгөнүмө жетсем бактылуу болом дейт экен. Бирөө айтат экен, субханалла, сүйгөнүмөн ажырасам мен бактылуу болом дейт экен. Жок, андай эмес экен. Көрсө, сиз менен биздин бактылуулугубуз бул жүрөгүбүздө тынчтылык экен. Жүрөгүбүздө тынчтык, бул жерде мындай эч бир нерсе кабаттыр болбостон тура турган адам бактылуу. Ал айтат, ким ошол бактылуу? Кимдин жүрөгү тынч десе, ким мына ушул убакытта, ушул мезгилде пешенеге эмне жазылып турса, ырыскыбыз кандай жазылып турса, мына ошол нерсени кабыл алуу экен. Мына ушул жерге келдиңиздер, ушул жерде жашап атасыздар. Ар кандай нерселер бар. Биз ойлоп атабыз, тигине болду, мындай болду. Жок. Билесиздерби? Кимде ким, эгерде мен мындай кылсам, бул жашоого туш болбойт болчумун. Эгерде мен мындай кылсам, бул жашоого мындай болбойт болчумун деп, азыр ойлоно турган болсоңор эле, субханалла, шайтан биздин чоң душманыбыз жүрөккө келет экен дагы, биз менен бизге ар кандай ойлорду салышы мүмкүн экен. Андан ушундан көрө өлүп албайсыңбы? Сенин намысың жок экен. Андан көрө сен ушундай болбойсуңбу деп шайтан дагы болсо кол салат экен дагы, жүрөгүбүзгө бактысыздык алып келет экен, тынчтыкты алып салат экен. Ошол себебинен ар бир адам, мына кыргызда сөз бар билесиз, шүгүр кылган бай болот дейт. Деген сөз, шүгүр деген сөз, биз ар бир убакытта биз өзүбүздүн жашообузда дем алып атканыбызга шүгүр. Кудай Таалам, мына азыр мен эжем көрсөттү, мен аябай бир черде кирип бара эле ыйлагым келди. Кирип бара эле ыйлагым келди, субханалла. Эмне үчүн дегенде, бутуңуздар басып турат ошол жерде. Ошо тамак ичип атасыздар, ошону сиңирип атасыздар. 5-6 чогулуп, бир аз болсо тамашалашып, сүйлөшүп, бакылдашып, домино ойноппу, шашки ойноппу, же мында бир кымдай айтканда жашоонун бир кичинекей болсо да рахатын көрүп атасыздар. Кээ бир адамдар азыр акылы жок, балдары менен отурат. Балдар мага алып келет, устаз, ушу атам эмне кылсам?
Берип салсам жиндиканага, тыйым салсам балдары бар. Бирок субханалла менекен ошол акылы бар балдары болуп атат, акылы жок балдары бар, бирок ошол үйүнө батпайт. Бирок Кудай таалам ушундай кылып койгон экен. Сиздер мына ушул жерде аксакалдарды өзүнчө чогултуп, апаларды өзүнчө чогултуп, ушул жерде бир аз болсо да өзүңөрдүн убактыңарды ушундай бир пайдалуу өткөзө алат экенсиңер дагы. Же болсо рахат менен жүрөгүңөрдү тынчтык менен өткөзө алат экенбиз. Ойлобойлу, жашоо өзү сырттагы жашоо менен иштеги жашоонун эч айырмасы жок. Эң негизи сен кандай жашап атасың ошону. Эгерде жүрөгүңөрдө, тилиңерде зикир боло турган болсо, жүрөгүңөрдө мисалы алса субханалла, альхамдулилла, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах деген ушундай бир таразада оор боло турган, тилге жеңил боло турган, эртеңки күнү соогу көп боло турган сөздү ушул жерде да айтып өзүңүздөрдүн сүймөй. Мындан да сонун жай жолсо түбөлүктүү Алла Таала жараткан рахаттуу дүйнөгө даярдык кылсаңыздар болот экен. Ушул жерде дагы канча деген адамдар азыр мисалы өзүнүн проблемасы, балдардын проблемасы, ушундай бир өзүнүн небересинин проблема, канча деген проблема бар да, толтура проблема бар экен. Ошо проблемаларды субханалла азыр чече албай атат экен. Бирок Кудай таалам ар ким барган тагдыр жазды, башында айттык, сиздердин тагдырыңар ушул экен. Кудай таалам ушул тагдырды моюнга алыпсыздар, эми алгандан кийин эми ушул нерсени пайдалуу өткөзүңүздөр. Инсан эки нерсенин эмесин эч качан билбейт дейт. Эки нерсенин кадырын эч качан билбейт экен. Ошо бирөөсү бош убактысынын, анан ден соолугунун дейт. Мына азыр Кудай таалам силерге мындай айтканда, мындай кандай десем, бош убакытты бериптир. Бош убакыт деп коюңуздар. Бул канча адамдар пенсияга чыксам, качан пенсияга чыгам деп жүрүшөт. Көчөдө качан пенсияга чыксам эле ушинтип эт элем. Жок, Кудай таалам силерге колуңуздарды кол, бутуңуздарды бутуңуздарга ушундай бир отургузуп коюптур. Кээ бирлерди байкасам кичине анча оор менен ооруп аткан, бирок сиздердин тилиңер бош. Субханалла, чоң айтып койбойлу. Субханалла, альхамдулилла, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Пайгамбарыбыздын заманында бир апабыз, пайгамбарыбыздын тууганы болгон, ушундай бир отуруп алып толтура жанагындай курманын данектерин чогултуп алыптыр. Аны отуруп алып ушундай бир отуруп алып зикир кылып атат экен. Анан пайгамбарыбыз бuyuruп, эмне кылып атасың? Зикир кылып атам дейт экен. Дагы өтүп баратып сурайт экен, сен эмне кылып атасың десе айткан, мен зикир кылып атам дейт. Анан айтат, билесиңби дейт, мен бияка өтүп, сенден көбүрөөк зикир чалып салдым дейт. Я Расулалла, сиз кандай зикир чалып салдыңыз айткан? Пайгамбарыбыз айткан, субханаллах адада халкиха, варида нафсика, вазинада аршига, ва мидада калиматиха. Пайгамбар айткан, мен Алланы дейт, асман менен жердин ортосунда толгон жакшылыктар менен жакшылап мактоо арладым. Мен дейт, Алланы улук дедим дейт, асман менен жердин ортосунда канча жакшы нерсе бар болсо. Бул мен Алла Тааланы жалгыз деп билдим дейт. Канча Алла Таала жаратып койгон махлуктардын санынан да көп дейт. Дагы бир айткан, бир апа айтат экен, Алланын элчиси, Кудайдын элчиси, мага бир жооп таап берчи, мен бейишке киргим келет, түбөлүктүү бейиштик болгум келет. Десе пайгамбар айткан, акыбалыңыз кандай десе, уулум дейт, мен бутум менен деле баса албайм, колум деле кичине алсыз болуп калган, ушундай нерселерим бар. Эми мага бир жол айтчы, мен бейишке кирейин десе, пайгамбар айткан, сиз субханаллах, альхамдулиллах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллахты көп айткыңыз, сиз бейиштик болосуз деп айткан экен. Карасам, ошо 4 сөз экен мынакей. Субханалла, Аллах Таала, Кудай Таала эгебиз, биздин жаратуучубуз некен кемчиликтен таза деген маани берет экен. Экинчиси, альхамдулиллах. Бүткүл мактоолор, жактоолор, бүткүл ушундай бир сүрөттөөлөр, эң жакшысынын баары, ошол мактоонун баардыгы бир гана Аллага деген сөз экен. Аллаху акбар дейт. Алла улук. Улуулук ушунчалык деңгээлде экен, ага эч ким жетпейт. Эми ла илаха иллаллах, бир Алладан башка сыйынууга ылайыктуу зат жок. Же болсо бир гана Кудайга сыйынуу. Айтат экен, ушу 4 сөз, мына ушу айтылып аткан 4 сөз. Асман менен жердин бардыгын тең соопко толтурат. Апаларым, аталарым, эмне үчүн муну айтып, аз айтышыңыз мүмкүн. Бул эмне эле айтып атат бизге деп айтышыңыз мүмкүн. Бул эмне деп эле сүйлөп атат? Бизге ушуну үйрөткөнү келди деп. Жок, силер баарын билесиздер. Мен үйрөтөйүн деген жокмун. Анткен себеп мына үйүндө жүргөн, толо баласы менен, неберелери менен толтура жүргөн, субханалла. Ушундай кишилер дагы эртең күнү, мына сиздер дагы, мейли жаткан апалар, аталар дагы бардыгы тең Кудайдын алдына барган мезгилде сооптун көптүгү менен гана сүйүнө алат. Соопторунун же болсо кылган жакшылык ишинин көптүгү менен гана сүйүнө алат. Эртең күнү таразагачы
Ушул карап турган болсок караңыздар. Алла Таала Абаса деген сүрө бар да, Курандачы. Мына ошол жерде Кудай Таала айтат, өзү айтып атат. Мына ошол күнү дейт, кыямат күнү. Алла жаратып койгон күнү, мына бүткүл инсан бар, өлүп кайра тырылган күнү Алла Таала адамдардын ичинен атасынан баласы качып жүрөт экен. Мына атасы, мына силер атасыңар. Мына субхана балдарыңар, кээбилер Кудай сактасын, жанагындай бир туура эмес иш кылды. Мына ошол үчүн дагы кыямат күнү качат экен. Мына ошо силерге кылган жаман мамилеси үчүн да кыз болсун, эркек болсун, келин болсун, небере болсун, субханалла, кыямат күнү сизге кылып алган жаманчылык үчүн качат. Ошо мезгилде доңордо коюп турган болот. Же болсо субхан ушунча чоң деңгээлде ошо Алла Тааланын алдына барган мезгилде качат экен. Энеси кызынан качат экен. Кызы энесинен качат экен. Туугандан качат экен ал күнүчү. Эч кимди айтканда, бардыгы тең кылган жакшылыктар, жаманчылыктарды эстеп алып, ушунун зыяныма тийип калбас экен. Баягыны эстебейбес экен деп качат экен. Мына ошол мезгилде алардын таразалары, ар кимдин таразасы өзүнчө болот. Бардык адамдардын жакшылык амалдары жана күнөөлөрү таразага салынат. Мына ошо таразага салынганда адам баласы ушул мезгилде бардыгы тең чачтарын жулат дейт. Дагы бир айтат, алар беттерин тытып салат дейт. Көздөрүн чукуп, мындайынан беттерин тытып, өзү билинбешин айласы калат дейт. Жок, мен тааныбай калса экен дейт. Бирок ал күнү таанылат экен. Бир да адам таанылбай калбайт ошол күнү. Мына ошол мезгилде алардын оң жагында мыйзан таразасы болот. Мыйзан тараза ушундай бир чоң бир тараза болот. Субханалла. Ал тараза башкача. Бир жакшылык жетпей калган күн болот экен. Мына ошол мезгилде адам баласы өзүнүн зикирсиз же болсо Кудай Тааланы эстебей гана өткөн убактысына аябай кейийт экен. Айтат экен, аттиң ошондо мен бир жолу субханаллах деп калсам гана, ошондо мен ушул жерде отурдум эле, ушул жерде турдум эле, эч нерсе ушу болуп туруп мен айта албай калдым. Мынакей азыр биякта мечитиңер бар экен, Кудайга шүгүр, альхамдулилла. Сыйына турган үйүңөр бар экен, Кудайга шүгүр, машаллах. Демек, ошол жерге бекер эле жөн отуруп, ошол жерге барып туруп, дарат ал, канча дарат алсаң алып, же болсо мында олтурушка отуруп алып деле, о Алла деп, кыргызча колуңа китепти кармап алып деле, иншалла бир үмүтүм бар, Кудай буйрса ошо намаз китептерин ушул жерге алып келишке иншалла Кудайым буйрса. Эми караңыз, ушундай китепти карап алып, мындайынан карап алып туруп, машалла, окуп эле кыргызча эле. Арабча билбешиңер мүмкүн кээбилериңер. Мен мындайынан биян окуп койгула дагы, анан калганын кыргызча кыла бериңиздер. О Алла, мен сенин алдыңа келдим. О Алла, мен кемчиликтүүмүн, мени кечир. Мен сенин жазган тагдырыңа ыраазымын. Сен жаздың менин тагдырымды, башка бирөө жазган жок. Сен мени билесиң. Мен ушул жерге ушул акыбал менен келдим. Алла, ушунуңа да шүгүр, көчөдө калган жокмун. О Алла, өзүңө шүгүр, көчөдө ачка калган жокмун. Кудайыма шүгүр, сага шүгүр айтам Кудайым. Деп Кудай Таалага жалына берсечи, Кудай Таала угат. Бирок ойлобоңуздар, бул дүйнөдө ушундай жашоо өлүп калган болсо, ахиретте ошон жок. Кимди дейт Алла Таала? Бул дүйнө кордосок дейт. Бул дүйнө кимди кордосок? Бул дүйнөдө бир кандай бир жаманчылык берген болсок, бул дүйнөдө берген болсо, мына ушул дүйнөдө берилген болсо, биз аларга ахиретте жакшы жай даярдадык дейт. Алла жөн эле жайымды айткан жок. Алла убада кылып айтып атат экен. Жакшы, бул дүйнөдө керек болсо, мындай бир тикенек кирип кеткен болсо, Алла Таала субханалла күнөөнү барын кечирет. Мен ойлоп ушул жерде отурган аталар, апалар, Кудайым буйрса, Алланын алдына барган мезгилибизде бир да күнөөсү жок болуп барасыздар иншалла. Бир да күнөөсү жок. Кудайым буйрса, Алла Таала удхулул жанна, бейишке киргин деген үндү, эй баландайдын уулу, баландай, бейишке киргин. Сен оорчулукту тарткансың. Сен бул дүйнөдө жыргалчылыкты бербей койгом, сага бул дүйнөдө бербей койгом. Демек сага мен ахиретте берем. Мен убада кылгам деп Алла Таала бейишке ар биринин атын айтып чакырат деп үмүттөмүн иншалла. Ушундай. Демек, бул убактыңыздарды бекер өткөзбөңүздөр. Кудайым береке берсин, машалла. Карысы барсын, ырысы бар дейт. Мен билем, анткени менин да атам бар, менин да апам бар. Аларды ушундай бир азыр ушул мезгилде мындай ата энени сыйлоонун ордун азыр айткым келген жок. Бирок айтайын деген нерсем ушуреки, силердин дуаңар кабыл болот. Силер азыр 3 түрлүү адамдардан артыгыраксыңар. Артыксыңар силер. Биз артыкчылык ушунда, силердин артыкчылыгыңар ушунда. Биринчиден, силер Алла Тааланын бир кулусудар. Мындай айтканда, ушул жерде Алла Таала өз алып келди, силер тагдырга ыраазы отурган себебинен. Экинчиси, балким бирөөңөр тияктан келдиңер, бияктан келдиңер, силер мусапырсыңар. Үчүнчүсү, мындай айтканда, силер кичине болсо да бир зулум чектиңиздер. Жаман кылыкта бир жаманчылыкты көрүп атасыздар. Демек, 3 түрлүү. Пайгамбар айтат, адамдардын арасынан дейт, адамдардын арасынан кордук көрүп калган, жаманчылык көрүп калган адамдын дуасынан корккула деген.
Demek aytайын дегеним, ар кандай Алла Таала силерди ар кандай бирөөңүзгө бала берип туруп бияка алып келип койду, бирөөнү бербей туруп алып келип койду, бирөөнү субханалла бир тагдыр өмүр бою үйлөнбөй калдыңар, кээ бирлер үйлөнсөлөр да субханалла жанында бир жашоодо мындай ар кандай болду да. Бул тагдыр деген сөздүн өзү эле мынакей бул мындай жуурулушкан жашоо да. Ушул жашоодо ар кандай жол менен келдиңиздер. Бирок бир гана арманыңар Аллахка, бир гана Аллахка. Эч качан өзүңөрдү күнөөлөбөңүздөр. Эч качан, ни в коем случае, никогда, эч качан өзүңөрдү күнөөлөбөгүлө. Силер өзүңөр күнөөлөбөңүз. Аллах айткыла. Аллах, сен жаздың, мен разымын. Сен жаздың, мен разымын. Сен жаздың, мен разымын. Демек ушундай нерсе. Эми Алла Таала койсо силер эми дуа кыла турган болсоңор, Алла алды бата кыла турган болсо, мен да силердин батаңарга муктажмын, субханалла. Канча сүйлөп атканым менен мына дайым такайсыз силердин бүтүн дуаңарга, батаңарга муктажбыз. Силер азыр өзүңөргө эле эмес, бүткүл кыргыз элине, бүткүл дүйнөсүнө, бүткүл мусулмандарга дуа кыла турган болсоңор, силер ушул жерде отуруп өтөт силердики. Унутпаңыздар, субханалла. Аллага өтөт. Эгер Аллага кайгырып айта турган болсоң өтөт, сүйүнүп айта турган болсоң өтөт, тилеп айта турган болсоң өтөт, муктаж болуп айта турган болсоң өтөт. Силердин дуаңыздар ушундай түзмө-түз болгон нерсе өзүңөрдүн кадырыңарды эле билбей атасыңар. Өзүңөрдүн ордуңарды эле билбей атасыздар. Силердин Кудай менен канчалык субханалла жакын экенин билбей атасыздар. Эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат? Ата разы дейт, Кудай разы. Ата наразы, Кудай наразы. Демек силер кээ атанын макому бар. Аталык ордуңар бар да кандай болсо дагы. Үйдө тиякта бир иштер менен жүрө турган болсо, силер балалык орду бар. Ошолорго дуа кыла турган болсоңор өтөт. Жаман дуа кылбай эле коюңуздар. Алла Тааланын жазмышы ушундай экен, субханалла. Эми эненин да дуасы ушундай. Эненики деген эненин таманында бейиш бар. Силердин таманыңарда бейиш бар, унутпагыла. Ар бир аялдын силердин кылган амалыңар, бу дүйнө көргөн кордугуңар, жакшылыктарыңар, бунун баары тең жазылуу. Таразада субхан ушундай жазылуу, аны эч качан эч ким сүрүп кетире албайт. Таразада ушундай жазылуу, Алла жазып койгон. Ошол жерге баргандачы эч нерсени эч ким сүрүп жок кыла албайт. Тагдырыбыздычы Аллах жазган. Жазып туруп субханалла ушундай нерсени пешенебизге коюп койгон. 4 нерсе жазылган. 4 нерсе жазылган. Ошонун бирөөсү эмнекен? Каякта өлө турганыңыздан бери жазылган. Мен ушуну айтып дайыма өтө берем. Айтып берем, анткени себеп билбейсиң. Кээ бир адамдар Америкага кетип, кээ бирлер ушул Европа, да бир ар кайда кетип атат. Алар ырыскын издеп кетип атат. Бирок көп убакыттардачы ырыскы дейт, ырыскы. Адам аркасынан ээрчип жүрөт, элемесе өлүм болсо ошо күтүп турат ошол жерде. Баарды өлүм күтүп турат, ырыскы ээрчип эле жүрөт. Ушундай нерсе. Ырыскыны кубанап кереги жок, ал ээрчип жүрө турган нерсе. Аны каалайсыңбы, каалабайсыңбы, Алла жазганчалык жейсиң. Канчалык адамзаттын баардыгы чогулуп келип алып дагы жин шайтан баардыгы чогулуп бир жерге топтолуп туруп, "Я Алла, бер" дей турган болсочу, баландайга бер десе, Алла каалаганчалык берилет. Эгер бүткүл адамзаттын баары чогулуп келип бирөөнү "Я Алла, жок кыл" дей турган болсо, Алла каалаганчалык зыян берилет. Эч качан андай башкача болушу мүмкүн эмес. Демек адамдар өзүнүн өлүмүнө, жоксо өзүнүн келечегине баратат экен. Бизди келечекте эмне күтүп турат баарыбызды? Баарыбызды субханалла ушундай бир нерсе, ажал деген нерсе күтүп турат, башка нерсе күтүп турат. Эми ошого чейин Алла Таала бизди жакшы амал кылып ашка жараткан апалар, эжекелер, аталарым, бир туугандарым, мен жакшы амалдарды кылалы. Жакшы дуаларды кылалы. Силердин субханалла кадырыңар дагы да болсо орду бар. Пайгамбарыбыз айтат, Алла Таала бул дүйнөгө ырыскыны дейт, ырыскыны, инсандын бүткүл ырыскысын, бул үммөттүн дейт, оорулары бар себептүү, жана каарыган картаңдар бар себептүү берет. Мына силер себептүү биздин ырыскыбыз берилип атат. Чын айтам, Кыргызстанда ушунча аталардын бир жерде турушу, апалардын бир жерде турушу, чын-чынына келгенде бир эме, бирок азыр мени көрөт. Ушу мен азыр тушу тартылат. Айтам, субханалла, ар бир кыргыздын жараны күнөөкөр. Ушу сиздерге келип, субханалла, келип кетпеген кыргыздын жараны, мейли кыргыз болсун, орус, кимиси болсун, субханалла, күнөөкөр болот. Силердин дуаңарды алып кетпеген мен деген жүргөн эркектер, жана байнада жүргөн, кафеде жүргөн, жанагы жерде жүргөн, ушул жерде субханалла силерди көрүп, силердин дуаңарды алып кетпесе, андан күнөөкөр. Ошон себептен субханалла бүт бар, Кудайым буйрса, күнүгө конок тозо тургандай болуп койсо болот. Силер Кудай буйрса, күнүгө конок тозосуздар иншалла. Ошон себептен силер дуа кылганды унутпаңыздар эми. Төрдө туруп жамбаш жегенди унутпайсыздар эми, Кудай кааласа. Ниетиңиздер турлаңыздар. Кудайым береке берсин. Ошондой аталарым, апаларым. Кудай Таалам жакшылыгын берсин. Ушул жерде мына эжекелер кызмат кылып аткан экен. Ушул айтып берди жана эжеке. Рахмат. Мындай тоодо эмгек экен. Тоодо эмгек экен, машалла. Өтө чоң эмгегиңер бар экен.
Allah'ım razı olsun. Uşul apalarыбыз uşul kişilerге duаңыздар берип туруңуздар. Эмгез урушта койушат болуш керек. Аны кечирип коюңуздар. Нерв болот экен да, көрүп атам, нерв болот экен. Апа дешет да мени. Ошо. Апасы урушуш керек. Ошондой. Анан ушунча кишилер барки, мына жаш балдарыбыз дагы мына ошол мына буякта силерге келген жаш балдардын баардыгы тең Кыргызстанда көптөгөн ушундай кандай десем, мына сиздердин бир дуаңыздар алса, мына патриот жигиттерибиз булардын баардыгы тең. Булар менен мындай биягы Россия, биягы Кыргызстан бурчтарын кыдырып келатам. Мына ушул балдар аябай уюштурушуп, мына студент балдар ушул балдарга да дуаңыздарды бериңиздер. Булар да субханалла, бул ар бир нерсенин бир үлгүсү болот турбайбы? Ар бир элдин ар бир замандын бир үлгүсү болот экен. Биз субханалла ушу жаштарга силер үлгүсүңөр. Эртеңки күндө силер үлгүсүңөр да. Анткенсе эч бирөө мындай ушундай жайга калып калышын каалабайт да. Ошол силер азыр мындай айткан Алла тарабынан болгон бир даватсыңар. Бир мындай айтканда бизди эскертип, тамбих кылып, ойгонгула, койгула, жакшы жашагыла деген, жакшы жүргүлө, жакшы тарбия кылгыла, тарбиялуу болгула деген нерсеге мындай көргөзүп турган, мындай айтканда мусабир сүрөтсүздөр. Кандай эле болсо ошондой сүрөтсүздөр. Ошо биздин тарбиябызсыңар. Ошон үчүн мынакей ушу эжекелерибизге Алла разы болсун. Биз абдан разыбыз, машалла. 70тен ашкан кызматчы бар экен. Allah razı olsun. Жанакы тиякта апалар, аталар жаткан кызмат кылып аткан экен. Абдан разы болсун, машалла. Мындай тоо көтөргүс эмгек кылышат экен. Тоо көтөргүс эмгек. Рахмат. Аллахым разы болсун эже. Байкелерге да разы болсун, машалла. Аны биз көп нерсени айткым эле келип турат, бирок эмнегедир мукактанып эле бир кызык болуп атам өзүмчө. Анткени Кудай таалам ушундай бир өзү айтат да, өзү айтат. Биз ар бир алсыздын аркасындабыз дейт Аллах. Ар бир алсыз аксакалдын, алсыз апанын, алсыз субхан оорукчанын аркасындабыз дейт. Аллах силер менен. Алла таала силерди чыштаган жок, чын айтам. Алла таала эч качан чыштабайт, унутпаңыздар. Бүткүл дүйнө чыштап кетсин. Бирок Аллах чыштабайт. Алла ушундай адилеттүү зат, адилеттүүлүгүн кылгандачы силер сүйүнөсүңөр. Аз күйүнүп турушуңуздар мүмкүн, бир аз тагдырга таарынып. Бирок Алла адилеттүү зат. Ар бир нерсени ордуна койгон мезгилде мен гарантия менен айтам. Анткени Алла эч качан айткандан калп айтпайт. Алла ушундай адилеттүү болот. Аны ошол мезгилдечи силер кандай эле пайгамбар айткандай кандай ыйлатса, кандай ошондой күлгүзөт Аллах. Ушундай зат субханалла. Кандай эле силер кээ бирлери ыйлатты, өзү да ыйламайын, бирок ал ыйлаганда башкача ыйлайт. Башкача ыйлайт. Силер бир жолу ыйлайсыңар, алар эки жолу ыйлайт. Унутпагыла. Ошон себептен мен корком силердин дуаңар өтүп кетишинен. Коркуп турам азыр субханалла. Алла, мен ушундай баладан кечтим деген болсоңар кээ бирлериңер, анда болду, ал бүттү. Ал балаң бүттү, иши бүттү. Бүттү. Ал бул дүйнөсү эле бүтүп калган жок анын. Анын ахирети бүтүп калды. Ошон үчүн сөзүңөрдү кээ бирлериңер кайтарып алып коюңуздар. Менден сурайын шүреки. Абалким бир нерсе болгон болсо да ушул жакшы ниеттүү болуп коюңуздар. Анткени силерге туура эмес мамиле кылган кишиники бүттү. Ушундай чоң жаман нерсе бар. Кудайым сактагандан болсун, ошол эле. Biz balam mındayda biz men arkamda men siyaqtılar köpçülüğümüz biz sovetskiy учурда жашаганбыздар ошондо Кудай жок деп отуруп көпчүлүгүбүз эле Кудайды билбей калыпбыз. Бирок мен атам айтчу эле Кудай жок деп эч убакта айтпагыла дечи. Ичиңерде мындай кармап менен Кудай деп жүргүлө. Ошондой бир жерде отургандардан азыр мына үйрөнүп, Куран окуганды үйрөнүп, мына деген үйрөнүп ошентип келатабыз. Кудайга Алла караса ушунчалык жакшы жүрүктө жакшы жашап атабыз. Прославился. Силерге азыр телевидениедан канча сон немелерди көргөзөт, мен постоянно көрөм да ошону. 36-чы программа, 30-чы программа ушу Кудай жөнүндө окуп атасыздар, көрүп атасыңар. Ama siz daha sürekli koşuluk gerek televizyonda da. Ошолордун баарын мен көрүп, баарын ушунча отуруп жазып алам да, келип келип да. Батаңызды берип коюңуз. Анан мен ушул жерде отуруп апалар, аталар Кудай деп, Кудай жолуна түшүп, азыр кишинен да Кудай деп жатабыз, Кудай деп атабыз. Ушу баарыбыз ушул жерде отургандар. Силерге эң биринчи биздин директорубузга, биз иштеп аткан кыздарга ушулердин көзүңөрчү акпатабызды беребиз.
Ушунчалык жыргал турмушта жашап атабыз. Картайбай жашап атабыз. Жакшынакай ден соолукта врачтар карап атат, тилер карап атат. Таптаза болуп жакшынакай жерде даже жатканда өзүңүз көрүп чыктыңыз бар, таптаза болуп жакшынакай болуп жатышат. Ошол үчүн ушунча өз баладан артык ушунча кам көрүп бизге карап ушунчалык жакшылык кылып атышат. Кээ бирөөлөр ушунча өз баладан ошончо эмени жакшылыкты көрө албай ушул жерде отурабыз дегендей. Кудай эми ушуларга Кудай өмүр берсин, жакшылык берсин. Анан эми сиздерге ушунчалык бизди эметип сыйлап ушунча келгениңер үчүн өзүңөргө силерге өзүңөргө узун өмүр, ден соолук, анан самый главный балдарыңардын жакшылыгын көрүп, ошолордун төрүндө отуруп, небере чөбүрөлүү болуп, ошолордун баш көз болуп жакшынакай болуп аман эсен жүрө бергиле. Баарыбыздын ак батабызды беребиз айланай. Sizden ruhsat verip başlar.